Токтогула. Мына бул видеону жакшылап маани берип карагылачы. Ооба, сиз азыр туура эле көрдүңүз. Бул чындыгында периште болушу мүмкүнбү? Мынакей. Субханаллах. Мына карагыла. Жакшылап байкап тургула. Бул көрүнүш кукусунан камерага түшүп калган. Мынакей. Эгерде жакшылап маани берип карай турган болсок, бул жаш баланын жанындагы апакай нурлуу болгон көрүнүш эмне болушу мүмкүн? Кызыктын баары мына бул жерден башталды. Себеби дегенде бул жерде апакай нурлуу көрүнүштү эч бир адамдар көрбөгөн сыяктуу. Себеби дегенде камерага гана түшүп калганын байкоого болот. Мынакей. Ойноп аткан жаш бала дагы апакай нурлуу көрүнүшкө маани берген жок. Түгүл аны байкаган дагы жоктой. Ал эми мына бул көрүнүш сиздин оюңузча эмне болгон жандык болушу мүмкүн? Эгерде бул жандык периште болбогон болсо, анда мына бул видеого маани берип көрүңүзчү. Шамдык небе? Мынакей. Дал ошол экинчи видеого дагы кезек келди. Мынакей, өзүңөр өз көзүңөр менен көрүп тургандай, бул жер мечит экенин байкоого болот. Ооба. Элдер кадимкиде күндөгүдөй эле келишип, намаз окуп отурушкан учурлары. Ал эми бул видеого тартып аткан адам болсо, мечиттин кооздуктарын жана мечиттин ичи кандай түзүлүштө экенине кызыгып тартып атканын байкоого болот. Мына. Мына көрдүңөрбү? Азыр силердин дене тулку оюңар шуулдай түштүбү? Ал дагы эч нерсе эмес. Мынакей. Бул чындыгында Аллахтын керемети. Периштелер болушу мүмкүнбү? Силерге кандай аны билбеймин. Бирок бул нурдуу көрүнүш башты жерге салып, Аллага моюн сунуп тургандай эле туюлду. Кудум эле адамдар сыяктуу мечитке келип, Аллах Таалага жалбарып, намаз окуп отургандай эле туюлду. Ооба, чындыгында бул эмне экендигин жана кандай жандык экенин жалгыз гана Аллах Тааладан башка эч ким билбейт эмеспи? Ал эми мына бул жерде болсо, мечиттердин биринде тартылгандай. Мынакей. Үрөй учурган кубулуш. Ооба, үрөй учурган кубулуш. Бут кийимге кудум эле жан кирип кеткен сыяктуу. Силердин оюңарчы, бул эмне болушу мүмкүн? Бул эмнеси? Бул эмне болушу мүмкүн? Чындыгында эле коркунучтуу көрүнөт экен. Албетте, аныгын Аллах гана билүүчү. Ал дагы эч нерсе эмес. Мынакей. Так ушул жерден башталат. Эгерде көрүүгө даяр болуп турган болсоңуз, анда мына бул видеого жакшылап маани берип карап туруңуз. Мынакей. Байкагыла. Мынакей. Бул шашылыш абалда качып бараткандай сүргүргүзгөн адам эмне болушу мүмкүн? Чуркап дагы кеткендей. Маани бергиле. Ордунан туруп, сырт тарапка шашыла чуркап бараткандай сүргүргүзгөн бул адамбы же кандайдыр бир жандык байтор. Бунун абалы көзгө көрүнөр жана көрүнбөс болуп чуркап кеткендей абалда туюлду. Мына карагылачы, бул эмне деген шумдук? Бул кадимки адам сыяктуу эмести. Мынакей так ушул жерден жакшылап маани берип караңыз. Эгерде бул биз сыяктуу кадимки адам болгондо, анда көзгө так жана даана көрүнмөк.
Ал эми бул жерден байкай турган болсок, бул кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн жандык сыяктуу, же болбосо бул кандайдыр бир периште болушу мүмкүнбү? Ал эми сиздин оюңузча бул эмне болушу мүмкүн? Бул кадимки биз сыяктуу адамбы? Же кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн башка аламдын жандыктарыбы? Албетте, анығын жалгыз гана Аллах Таала өзү билбесе. Ал эми биздин оюбузга ар кандай ойлор келе берет экен. Түн ортосу болуп калган эле. Түн ортосунда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Хира үңкүрүндө өзү жалгыз отурган эле. Мына ошол кезде сырттан кандайдыр бир жарык нур ошол үңкүргө жакындап келе жатты. Ал эми ушул эле үңкүрдүн ичинде сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам отурган эле. Мына ошол кезде үңкүрдүн оозуна жарык нур пайда болуп, кандайдыр бир чоң караан пайда болду. Бул нерсени көргөн сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам чоочулап кетип, ордунан тура калды. Баягы караан уламдан жакындагандан жакындай берди. Баягы караан ушунчалык чоң болгондуктан үңкүрдүн баарын ээлеп алгандай болду. Мына ошондо сүйүктүү пайгамбарыбыз алдында турган караанды канчалык адамга окшотууга аракет кылса дагы, баягы караан адамга таптакыр окшободу. Мына ошондо сүйүктүү пайгамбарыбыз ордунан жылбастан канаттары чоң бир караанды сезип турду. Адам кейпине таптакыр окшобогон бул чоң караан сүйүктүү пайгамбарыбызга уламдан улам, жакындагандан жакындап жылып келе жатты. Канаттуу караан канчалык жакын келсе дагы, анын жүзү таптакыр таанылбай турду. Мына ушул караандын канаттарынын алдынан нур менен кошо актай баракчага жазылган жазуу чыкты. Мына ушул жазууну сүйүктүү пайгамбарыбыздын маңдайына жакындатып, "Оку!" дегенде сүйүктүү пайгамбарыбыз шашкалактап коркуп кеткендиктен, алаңдай, "Мен окуганды билбеймин" деп жиберди. Мына ошондо баягы караан албууттанып келип пайгамбарыбызды кучагына алды дагы көкүрөгүн кысып, "Оку!" деп катуу буйрук берди. Сүйүктүү пайгамбарыбыз коркуп кеткендиктен, "Мен окуганды билбеймин" деп жиберди. Мына ошондо баягы караан кайрадан баягы жазууну сүйүктүү пайгамбарыбыздын маңдайына жакындатты да, пайгамбарыбыздын көкүрөгүн баягыдан да катуу кысып, "Оку!" деп өкүм бере сүйлөдү. Ошондо пайгамбарыбыз Расулуллах деми кыстыгып, энтигип кыйналып кеткендиктен, "Мен окуй албай жатам, мен окуганды билбеймин, мен тамга тааныбаймын" деп жиберди. Ошондо баягы караан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды бошотту да канаттарын жайып ачты. Мына ошондо баягы караңгы болуп турган үңкүр агара аппак ажайып нурга бөлөнө түштү. Канаттарынан нур чачырап, ушунчалык көркөм ажайып болуп нурга бөлөнүп кеткендиктен, анын жүзү нурдан улам дагы да көрүнбөй турду. Мына ошондо ажайып нурга бөлөнгөн канаттуу караан баягы жазууну алып чыкты дагы сүйүктүү пайгамбарыбыздын жүзүнө көрсөтө. Ушунчалык ажайып көркөм кооз куулжуткан үнү менен сүйүктүү пайгамбарыбыздын кулагына үн салды. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم деп окуп берди да, "Бул сенин Раббиңден" деп көздөн кайың болуп кетти. Ошентип баягы үңкүрдүн ичин кайрадан караңгылык чүмкөдү. Кыймылдаганга аргасы келбей калган сүйүктүү пайгамбарыбыз
Дароо ошол замат үңкүрдөн чуркап чыкты дагы. Жүрөгү лакылдап, оозуна тыгыла, үйүн көздөй шашып чуркап жөнөдү. Коркуп калчылдап калган сүйүктүү пайгамбарыбыз үйүнө келер замат жубайы Хадича энебизге: "Мени дароо бекитчи, мени жашырчы. Менин үстүмө бир нерсе жаба салчы" деп үстүнө жапкан жабдуу менен чүмкөнүп жамынып алды. Мына ошондо Хадича энебиз 60 жаштан өтүп калган эле. Ушунчалык сабырдуу, даанышман, акылдуу аял эле. Мына ошондо сүйүктүү пайгамбарыбыз коркуп жамынып алган бойдон таң аткыча эч бир көзүн ирмебестен сүйүктүү пайгамбарыбызды карап, жанында кайтарып отурду. Мына ошондо качан гана таң агара баштаган кезде сүйүктүү пайгамбарыбыз акырын башын көтөрүп, эки жагын карап, бет маңдайында отурган Хадича энебизди көрдү. Мына ошондо Хадича энебиз сүйүктүү пайгамбарыбызга: "Сага эмне болду деги?" деп суроо узатты. Ошондо сүйүктүү пайгамбарыбыз түн ортосундагы Хира үңкүрүндө болуп өткөн окуялардын баарысын баштан аяк төкпөй чачпай айтып берди дагы. Мына ушундай: "Я Хадича, айтчы, мага эмне болгон? Көздөрүмө эмнелер гана көрүнүп атат? Мага эмне, жин киргенби? Деги мага эмне болду?" деп сурады. Мына ошондо Хадича энебиз сүйүктүү пайгамбарыбыздын айткандарынын баарысын укту дагы мындай деп жооп берди: "Албетте, мен айткандарыңдын баарына ишенемин. Бирок эмне деп жооп береримди билбей турамын. Андан көрө экөөбүз бир жерге барып келеличи" деп Азирети Хадича энебиз сүйүктүү пайгамбарыбызды ээрчитип алып, өзүнүн жакын тууганы болгон Варака бин Нафа аттуу жакын тууганын алып жөнөдү. Варака бин Нафа христиан динин тутунчу, ибрит тилин билгендиктен ал Инжилди окуганды жана кат жазганды окуганды билген өтө сабаттуу адам эле. Өзүн жаман адаттардан аруу таза алып жүргөн акылман адам эле. Ал эми жашы бир топко барып калгандыктан көздөрү дагы азиз болуп калган эле. Мына ошондо Хадича энебиз сүйүктүү пайгамбарыбыз экөө Вараканын үйүнө кирип келишти дагы. Аны менен учурашкан соң түндө Хира үңкүрүндө болуп өткөн окуянын баарысын Варакага төкпөй чачпай айтып беришти. Мына ушундай окуя болду. Жубайым түндө болуп өткөн окуялардан чоочулап коркуп турат. Бул тууралуу эмнелерди айта аласыз? Деп сурады. Хадича энебиздин айткандарын угуп терең салмактап көргөн Варака, акыр замандын эң улуу акыйкатын аңдап көргөн Вараканын жүзүнө жылмаюу келди. Жылмайган абалда үн катпастан бир топко чейин ойго чөмүлүп отуруп калды. Бир убакта жанында алдында отургандар капысынан эсине түшкөндөй Варака сүйүктүү пайгамбарыбызды тигиле карап мындай деп сөз баштады: "Ошол үңкүрдө сага көрүнгөн ак жазууну жүзүң алып келип оку деп көкүрөгүңдү кыса буйрук берген сен көргөн канаттуу караан Аллах Таала тарабынан жиберилген Жабраил аттуу периште болот. Ал периште тууралуу ыйык китептерде жазылган. Жабраил периште Муса пайгамбарга дагы, Иса пайгамбарга дагы келген эле. Демек, акыр кыямат жакындап калган тура. Ал эми акыр кыямат жакындап калганда, акыр замандын алгачкы белгиси болуп, эң акыркы болуп, Аллах Тааланын сүйүктүү пайгамбары келмек. Мына ошол куттуу пайгамбар сен турбайсыңбы?
кеттиң. Чындыгында сен элди хакыйкат жолуңа чакырасың. Аттиң-ай, ошол куттуу күндөрдө жаш болсом гана, сени менен болсом гана. Сени жада калса өзүңдүн жакындарың, эл арасындагы бутпарастар сага каршы чыккан кезде, сенин жаныңда тирүү турсам гана, көргүлүктү гана көрсөтөт элем мен аларга. Аттиң-ай, аз гана өмүрүм калбадыбы? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.